Садыр Жапаров саясаттагы 10 жыл 3-бөлүм. Дүйнөмдө жан дүйнө революциясы болду окшойт. Ак кардын үстүндө сулукка карабай жатып, бизди колдогон апаны эстеп, максат кылган иштеримди иштей берейин деп, каркыра маселесине кириштим. 2001-жылы эки мамлекеттин президенттери кол коюшуп, Казакстан тарап парламентинен ратификациядан өткөрүп, бизге жиберген экен. Экинчи чакырылыштагы депутаттар каршы чыгып өткөрбөй келишиптир. Себеби каркыра эле эмес, таласта, чүйдө талаш эле. Келишимди кайра карап чыгуу маселесин көтөрдүм. Анткени келишимде Кыргызстан тарап ратификациядан өткөргөндөн кийин кайра кароого таптакыр мүмкүн эмес эле. Эреже боюнча Кыргызстандын парламенти ратификациядан өткөрө элек болсо, кайрадан Казакстан тарапка сунуш киргизип, оңдоп чыгууга мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу. Менин бул сунушумду четке кагып, бийлик ратификациядан өткөрүп бергиле деп, Саламат Аламанов аркылуу парламентке алып келди. Караманча кашайып өткөрбөй койдук. Парламентте өткөрбөйлү деп агитация жүргүздүм. Көпчүлүк депутаттар макул өткөрбөйбүз деп колдоп беришти. Бир айдан кийин экинчи жолу алып келишти. Бул жолу тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов жактап келди. Кайрадан талаш тартыш башталды. Токтоткула, жеринен барып көрүп келели. Мен силерге көрсөтөм кандай жерлерибиз өтүп кетип жатканын. Андан кийин өзүңөр эле уятыңар болсо токтотуп кайрадан Казакстан менен сүйлөшүүлөргө барасыңар деп дагы өткөртүрбөй койдум. Аликбек Жекшенкулов акырын жылып жаныма келип отурду. Саке, жакында өкмөт Астанага биринчи иш сапары менен барганы жатат. 2001-жылдан бери өтпөй келе жатыптыр. Ушул ишти бүтүрүп салсак болот эле деди. Алике, жакында каникулга чыгабыз. Баарыңарды каркырага алып барып көрсөтөм. Ал жерде биздин жайыт, чөп чабыш, шалбаа жерлерибиздин бир тобу өтүп кетип жатат. Ошол жерлерибизди алып калышыбыз керек дедим. Дароо түшүнүп кетип калды. 2006-жылдын 3-июль күнү Каркыра жайлоосуна жеке каражатым менен боз үй палаткаларды тегеп, бир ой, бир жылкы союп, депутаттарды жана өкмөт мүчөлөрүн чакырдым. 75 депутаттын болгону 36сы келди. Атам Нуркожо башында турган айлыбыздын аксакалдары, Исраил Исқақов, Совхозбек аксакал өңдө, дагы 20 чакты аксакалдарыбыз 3 күн күнү түнү дебей чогуу жүрөшүп, депутаттарга биздин өтүп кетип жаткан жерлерди көрсөтүштү. Ушул жерден айта кетүүчү чындык, Каркыраны сатып жиберди деп 2008-жылы жазда түпкө барып, жумуртка менен сабалып кеткен депутаттардын бирөөсү да ошондо Каркырага келген эмес, кызыгып да коюшкан эмес. Аларга Каркыра саясий кызыкчылык үчүн гана керек болгон. Каркыраны көтөрсөк балким эл колдоп кетеби деп ойлошкон. Азыр ушул тапта деле Каркыранын кайсы жери өтүп кеткен көрсөтүп бергилечи деп сурасак, көрсөтүп бере алышпайт. Себеби билишпейт, көрүшкөн дагы эмес. Анысы аз келгенсип оозуна ээ боло албаган Эркинбек Алымбековго окшогон депутаттар, Эмилбек Каптагаевге окшогон губернаторлор, Садыр Жапаровдун шайлоочулары оппозицияны жумуртка менен урду деп мен уюштургандай кылып көрсөтүштү. Тилекке каршы төбөсү элге көрүнгөн адам КТРден былжырап жатса, карапайым калк ишене берет экен. Так ошол күнү өлкөдө жок элем, Турцияда болчумун. Мейли, Кудайга койдум дегенден башка сөзүм жок. Баарына тарых тараза. Бийликтегилерден өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлү маркум Мырза Кулматов жана президенттин өкүлү Алымбай Султановдон башка бирөөсү да басып келген жок. 3 күн бою семинар өткөрүп, Каркыраны кыдыртып чыгып, кайсы жерлерибизди сактап калышыбыз керек экендигин көрсөтүп, кайра узаттым. Ошентип депутаттар өкмөт менен президенттин өкүлдөрү баарын өз көздөрү менен көргөндөн кийин 2007-жылдын 22 октябрына чейин Каркыра маселесин жогорку кеңешке алып келмек турсун сөз кылгандан уялып калышты. Ушул саясий себептен улам 2007-жылдын 22 октябрь күнү 3-чакырылыштын депутаттарынын тагдырын чечип, президенттин указы менен таркатып жиберди. Ушул эле 2007-жылдын 16 декабрь күнү жогорку кеңешке жаңыдан шайлоо өткөрүп, Жасалма жол менен Ак жол СДПК жана Коммунисттер партиясын алып келишти. 2008-жылдын апрель айларында Каркыра маселесин карашып ратификациядан өткөрүп жиберишти. Мына ушундан кийин Каркыра, чүйдөгү жана таластагы талаш жерлер Казакстанга өтүп кетти. Аталган иш боюнча ратификациядан өтсүн деп добуш берген депутаттарды толук күнөөлүү десек жаңылышпайбыз. Азыр менин саясаттагы каршылаштарым айрыкча Эмилбек Каптагаев мага башка жарлык таба албай, Садыр Жапаров Каркыраны сатып жиберген деген ушак сөздү бүгүнкү күнгө чейин таркатып убара болуп жүрөт. Ал Тургай Ысык көл областык телесинен 2 жума бою Каркыраны сатканга тиешеси бар деп Кудайдан коркпостон көрсөттүрүп турду.
Мага да теледен чыгууга мүмкүнчүлүк бергиле же мени менен түз эфирге чыккыла, эл алдында чындыкты айтышалы десем, президент баш болуп безилдеп качышат. Садыр Жапаровду телеге, өкмөттүк гезит журналдарга жолотпогула, абийирибизди иттей кетирет деп буйрук берип коюшуптур. Мамлекеттик теледен ушундай ушактар көрсөтүлүп жатса, карапайым айрым адамдар чындап эле ишенет экен. Айрыкча менин ысык көлдүк жердештерим, мамлекеттер аралык жер маселесин түшүнүүгө билим деңгээлдери жеткен адамдар чындык каякта экенин билип турушат. Анткени эки мамлекеттин ортосунда жер маселесин ким чечерине, ким чекит коеруна акылдары жетет. Комиссардын чындыгы 2008 жылдын июль айлары түп айылына Боронбай атабыздын эстелигин коюп, ачылышын өткөрүп, Каркырада үй-бүлөм менен эс алып жүргөн мезгилим эле. Ал убакта бош жүргөм. Айылдан агам келип, сени 2 күндөн бери президент издетип жатыптар, Бишкекке барышың керек экен деди. Тоонун башына чыгып, уюлдук телефондун кабылдамасы менен байланышсам, жардамчысы алып, 2 күндөн бери сизди издеп жатат, эртең менен саат 10го келип калыңыз деди. Тынччылыкпы, эмне маселе менен десем, билбейм, бизге айткан жок деди. Эртең менен келдим. Курманбек Бакиев ордунан тура калып, жылуу кабыл алды. Садыр, сени 4 кандидаттын ичинен тандап алдым, комиссар болуп иштеп бер деди. Учурдагы комиссарчы десем, ал көптөн бери ооруп жүрөт, өз арызы менен кетип атат деди. Андай болсо, мага ишеним көрсөтүп жатканыңыз үчүн ыраазымын. Макул иштеп берейин, бирок 2 суранычым бар дедим. Айт деди. Биринчиси, менин ишиме эч ким кийлигишпесин. Эч ким кийлигишпейт, ага кепилдик берем. Экинчи маселеңди айт деди. КТРден 1 айда 1 саат убакыт бергиле. Коррупционерлерди ачык көрсөтүп турушубуз керек. Антпесе коррупция менен күрөшүү өтө кыйын дедим. Ордунан тура калып, КТРдин башчысы Мелис Эшимкановго телефон чалды. Ага Бакиев, Садыр Жапаров барат. КТРден каалаган убагында 1 айда 1 саат убакыт бересиң, комиссар кылып бекитип жатам деди. 3 айдын ичинде агенттиктин ишин түп тамырынан өзгөртүп, реформа жасап, бузулуп жаткан имаратты өкмөттөн бир тыйын албастан өз күчүбүз менен жаңылап, оңдоп, кызматкерлерди олтургузуп, айлыктарын 4500 сомдон 15000 сомго чейин көбөйтүп иш баштадык. Ушул жерден айта кетүүчү нерсе, бүгүнкү өлкө башчыбыз мага суроо берип жатат. Комиссар болгон кезиңде эмне үчүн коррупциянын жүзүн толук ачып, жоя алган жоксуң деп. Элибизде аты улук супарасы курук деген сөз бар. Аты комиссар деп дүңгүрөгөнү менен эч бир жерде текшерүүгө, кылмышкерди тергөөгө алууга укугубуз жок эле. Бирок ошого карабастан иштин көзүн таап, башка укук коргоо органдары менен биргеликте иш алып барып жаттык. 15 күн сайын жарым сааттан комиссар эскерте таттоо көрсөтүү берип, көбүнчө коррупцияга аралашкан сот, прокурорлор жөнүндө аттарын тактап, ачык көрсөтүп турдук. Баш аягы 15ке жакын көрсөтүү эфирге чыкты. Алар азыр КТРдин архивинде сакталуу турат. Күндөрдүн биринде Балыкчы шаарына элге ичүүчү суу чыгарып берүү үчүн Ак Түздөгү калдык сактоочу уугачыланган темир түтүкчөлөрдү казып келип, салып берип жатышат деген кабар келди. Дароо эле барып басып калдык. Көрсө, жаңы суу түтүкчөлөрүнө деп бюджеттен бөлүнгөн 35 миллион сом акчаны областык бийликтегилер жеп коюшуп, Ак Түздөгү уугачыланган бекер түтүкчөлөрдү казып келип, 8 километр аралыкка элге ичүүчү суу чыгарып бериш үчүн салып жатышкан экен. Ызы-чуу болуп эле жатып калдык. Жыйынтыгында 17 киши камалып кетти. Ал камалган жердештеримдин баарысынын мага таарынычтары көч. Бирок кийинчерээк баары кайра эле боштондукка чыгышты. Мен айтайын дегеним, булардын камалышы эмес, ошол ууланган түтүкчөлөрдү элдин убалынан эч коркпостон колдонуп жатышкандагысы. Эгер ошол түтүкчөлөр аркылуу балыкчы эли суу ичкенде, 10 жылдын ичинде аккан оорусуна чалдыгып, ооруп, далайы өмүрдөн айрылмак экен. Бул дарыгерлердин берген корутундусу болду. Балыкчы шаарында 40 миңден ашык адам жашашат. Элдин эсинде болсо керек. Ушунун баарын теледен, болгондо да КТРден толук көрсөтүп турдук. Архивдери КТРде сакталып турат. Бир күнү Медет Садыркулов ак үйгө чакырды. Кабинетине кирсем, дароо эле: "Сен прокурордун функциясын алып, мэр, губернаторлорго тиш сала баштадың. Ментип отурсаң, жакында президентке асыласың го" деп атырылды. Экөөбүздүн урушубуз катуулап бара жатканда эсине келе калып кытмыр жылмая түштү да: "Жаштык кылба иним, ачууңду бас, сага жөн эле гана эскертип коеюн" дедим. Вертикаль власти деген болот. Президент, губернатор, аким, мэрлер, анан айыл өкмөтү. Сенин губернаторго тиш салганың президентке тиш салган менен барабар деди да: "Кабинетиме биринчи келип жатасың, кызматка турганыңда да куттуктай албадым, куру чыкпа" деп кымбат баалуу калем белек кылып жылмайып узатты. Ичинде баары бир кеги калганын сездим. Анткени анын айткандарына көнбөстөн, уу түтүкчөлөрдүн баарын колдонууга жараксыз кылып, талкалап, жок кылып салган элек. Эртеси Садыркуловдун ордун басары Досалы чакырып, "Катуу кетпесеңиз" деп суранды. Ага да болбодук.
Мындан сырткары Суу көлдөгү биосфералык экологиялык аймакка Эмилбек Каптагаев башчы болуп турган мезгил эле балыкчыга кире бериш жердеги эко-постто акча жыйнашчу, финансылык кылмыштары ачылып, каржы полициясы менен биргеликте уурдалган акчаларды ордуна койдуруу максаты турган. Бир күнү Каракол шаарына ис сапар менен барып кайтып келе жатсам, биздин агенттиктин аппарат башчысы Бакыт Пакетаев чалып, "Кайдасыз?" деп сурап калды. "Караколдон келе жатам" десем, "Балыкчыда күтүп турам, жолугушалычы" деди. Келсем 2-3 киши менен күтүп турган экен. Орто токойду жээктеп суунун боюна барсак, Каптагаев бир коюн союп алып күтүп олтуруптур. Мен үчүн күтүүсүз болду. Көрсө, Каптагаев агенттиктин аппарат башчысы Бакыт Пакетаевди ортого салган дагысы экен. Дасторкон үстүндө олтуруп, кыргызда жайылган дасторконду таштап кетүү салтта жок. Бирок мамлекеттин акчасы толугу менен ордуна коюлушу керек деп айттым. Кийин каржы полиция ордуна койдуруп иши жабылды. Муну менен эмнени айткым келди? Жогорку жактагылар деле баарын билишет экен. Көрсө, тең бөлүшүп турушат турбайбы? Бул жол менен бир сезондо эко-посттон 30 миллион сом акча түшсө, мунун 7-8 миллион сомун гана өкмөткө төгүп, калганын ак үйдөгүлөр менен бөлүшөт экен. Жеке эле балыкчыдан эмес, республикада ушундай акча түшкөн жерлердин баарынан 20 жылдан бери ак үйгө тиешелүү үлүштөрү азыр дагы агылып келип турат. Мисалы, Ош-Бишкек жолундагы посттордогу акча төлөмдөр, бажы тармагы 20 жыл мурда кандай болсо, азыр деле ошондой. Электр тармагында деле Ширшовдун системасы иштеп турат. Ошол себептен бүгүн электр энергияга болгон баалар көтөрүлүүдө. Чет мамлекетке электр сатууда 1 киловаттын кагаз жүзүндө келишимге 2 цент деп көрсөтүшөт. Үстүнө 2 центтен дипломат менен накталай алып турушат. Мунун баарын бүгүн Автомаш Энерго жасайт. Мурда Максим менен Ширшов деген аттар азыр Сейит менен Сейтек деген эле атка алмашып калды.